Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырам, сиздер менен Гүлнара Касманбетова. Бразилде дагы бир түрмөдө мушташ чыгып 57 туткун набыт болду. Түрмөлөрдө жык толтурбай, реформалоо чакырыктар айтылууда. Россиянын эң белгилүү оппозициячыл активисти Алексей Навальныйдын ден соолугу калыбына келүүдө. Анын доктору атайын ууландыруу болгонун айтууда. Салттуу үйлөнүү үлпөтү заманбап болуп баратат. Индияда жаш жубайлар алардын сүрөттөрү интернетте кеңири таркашын каалайт. Бразил түрмөсүндө касташкан тараптар мушташып 57 туткун көз жумду. Пара штатындагы туткундар шыкалган Альтамира түрмөсүндө үстүбүздөгү жылы ушун менен экинчи жолу ири мушташ чыкты. Альтамир абагында жаатташкан топтордун ортосунда чыккан кагылышуу 5 саатка созулду. 16 адамдын башы алынып, калгандары өрттө түтүнгө тумчугуп каза болду. Сыртта жакындарына кабатыр болгон үй бүлөлөр турушту. Кагылыш учурунда абактын 2 кызматкери барымтага алынып, кайра кое берилди. Абал негизинен оор болуп турат. Адамдардын башы алынып, арасында түтүнгө тумчугуп көз жумгандар бар. Бирок учурда абал тынчып калды. Абактагылар өзүнчө бөлүнүп, эми курман болгондор жана кагылышууда аман калгандар боюнча расмий маалыматты күтүп жатабыз. Бразилиянын түрмөлөрүндө душмандашкан топтордун ортосунда кагылышуулар тез-тез болуп турат. Май айында бир эле күндүн ичинде ар кайсыл абакта 40 адам муунтуп өлтүрүлгөн. Бразилияда түрмөлөрдүн баары толуп калгандыктан тополоң чыгып турат. 2000-жылы Бразилиянын абактарында 230 миңден ашуун адам болсо, ал тездик менен көбөйүп 2019-жылы 700 миңден ашкан. Бразилиянын түрмөлөрү болгону 423 миң гана адамга ылайыкташкан. Альтамир түрмөсү 200 адамга ылайыкташкан болсо, бүгүнкү күнү 309 адам олтурат. Расмийлер анын толуп калганын четке кагууда. Тополоңго катыштыгы бар адамдар башка түрмөлөргө которулат. Бирок сынчылардын айтымында, темир тор артындагы тополоңду болтурбоо үчүн түзүмдү кескин өзгөртүү зарыл. Бразилдеги окуядан кийин түрмөлөрдү жык толтурбагыла деген чакырыктар айтылууда. Орчундук кабарларды уюлдук телефонуңуздан окуңуз, ал үчүн бизди bbc.com кыйгач-кыргыз деп издеңиз. Россиядагы эң белгилүү оппозиционердин ден соолугу калыбына келүүдө. Анын доктору атайын ууландыруу болгонун айтууда. Оппозициячыл талапкерлерге жергиликтүү шайлоого катышууга тыюу салынгандан кийин Алексей Навальный көчө жүрүштөрүнө чакырган үчүн аны өткөн аптада 30 күн абакка камашкан. Бирок ал жерде бийликтердин айтымында Навальный аллергиялык реакция болуп ооруп калган. Ооруканадан кайрадан абакка которуу. Алексей Навальныйдын түрмөдө отурганда белгисиз илдетке кабылгандан кийинки видеосу. Тасманы Навальныйдын жеке дарыгери тарткан. Ал оппозициячыл саясатчынын абакка которулушуна каршы чыккан эле. Навальный Орусиянын президенти Владимир Путинди сындап келген саясатчылардын бири. Ал мени ууландырып кетишти деп шекишип жатат. Оппозициячыл саясатчы элди нааразылык акцияга чыгууга чакыргандан кийин абакка кесилген болчу. Өткөн ишемби күнү Москвада демонстранттар бийлик жергиликтүү шайлоолорду бурмалоого аракеттенип жатат деп көчөгө чыгышкан. Демонстранттар полиция менен кагылышып, 1000ден ашуун киши камакка алынган. Ал элди мыйзамсыз нааразылык акцияга чыгууга чакырганы үчүн 30 күнгө кесилген. Жекшемби күнү Навальныйды тез жардам кызматы ооруканага жеткирген. Саясатчы көзү шишип, териси ачышып кыйналганын айтты. Оорукананын дарыгерлери саясатчы курч аллергиялык реакцияга кабылды дешүүдө. Бирок Навальныйдын жеке дарыгери бул сөзгө ишенген жок. Аны белгисиз химиялык зат менен ууландырышты. Эмне болгон зат экенин же каякта ууландырышканы белгисиз. Азырынча ал тактала элек. Навальныйдын өзү мурда аллергияга кабылган эмесмин деп билдирди. Бирок бул жолу аллергиялык реакция болгонун четке каккан жок. Ага карабастан Навальныйдын командасы тынчсызданып турат. Анткени 2 жыл мурун оппозициячыл саясатчыга химиялык зат чачып кетишкен. Ошол эле жылы экинчи жолу зат чачышканда Навальный сокур болуп кала жаздаган. Дал ушул себептен саясатчынын дарыгерлери анализди көз карандысыз лабораторияга жөнөтүштү.
Навальный кайрадан түрмөдө. Анын белгисиз илдети дале аныктала элек. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантам. Пакистан Равалпинди штатында имараттар жык курулган жерге аскердик учак кулап, бортундагы 5 команда мүчөсү жана жерде турган 13 киши набыт болду. 10 чакты адам жаракат алды. Шаарда өрт чыгып, куткаруучулар аны өчүрүүгө жетишти. Кытай өлкөнүн батыш тарабындагы Синжан аймагында лагерлерде массалык түрдө кармалып турган кишилердин көбү үйлөрүнө кайтып барганын маалымдады. Бул билдирүүнү текшерүүгө мүмкүн эмес. Лагерлерде соттолбой туруп, миллионго жакын уйгурлар жана башка мусулмандар кармалып турганы болжонууда. Бейжин буга чейин мындай лагерлер бар экенин танып келген. Үстүздөгү жылы Европа биримдигинен келишимсиз чыгуу ыктымалдуулугуна байланыштуу Британ фунтунун баасы кескин төмөндөдү. 2 жылдан ашын убакыттан бери фунт эң төмөнкү белгиге түштү. Жаңы Британ премьер-министри Борис Джонсон евро биримдик менен жаңы келишим жөнүндө сүйлөшүүдө. Ал ошол эле учурда Европадан келишими жок чыгуу пландарын да күчөтүүдө. Америкалык рэперчысы Асап Рокки 1 ай мурун Стокгольмдо 19 жаштагы афгандык качкынга кол көтөргөн деген күнөөсүн мойнуна алган жок. Рэперчысы бургер саткан бардын сыртындагы чатактан кийин 3 күндө кармалган бойдон Швециянын баш калаасында камакта жатты. Аны коштогон дагы 2 адам соттолууда. Алар өздөрүн коргогонун айтып актанууда. Иран. Тегеранда мурунку мэри белгилүү реформатор саясатчы Мохаммед Али Наджафи башкаладагы үйүндө аялы Митра Остатты аты өлтүргөн үчүн өлүм жазасына кесилди. Ал сотко өз ыктыяры менен барып, аялын үй бүлөлүк чырдан улам өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал апелляция арызын жогорку сотко 20 күндө тапшырса болот. Дүйнөдөгү эң ири телеком жабдыктарын чыгарган Кытайдын Huawei компаниясы АКШны кара тизмеге киргизгенине карабастан, үстүбүздөгү жылдын 1 жарымында кирешеси 23,2%га өскөнүн жар салды. Huawei эмки жылы смартфон чыгаруу боюнча дүйнөдө 1 орунда турган Samsung компаниясын алууну көздөгөнүн билдирди. Генералдык директор Рен Жеңфей соңку убакта эл аралык соода солгундаса да, быйыл смартфондун санын 3-1-ге көбөйтүп, 270 миллионго жеткирерин айтты. Бирок Трамптын администрациясы Huawei'дин телеком жабдыктары чалгындоо үчүн колдонулат деп, шериктерин бул компанияга 5G мобилдик тармагын түзүүгө тыюу салууга үндөдү. Huawei АКШнын доматтарын четке кагып келет. Америка менен Кытайдын жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү 3 айга жакын убакыттан бери биринчи жолу бүгүн Шанхайда жолугууда. Алардын сүйлөшүүсү натыйжа берери күмөндүү. Кытай менен АКШ ортосундагы соода согуштун айынан Huawei өзүнүн рыногунда позитивдүү пиарга ээ болууда. Кытайлыктардын көбү Huawei соода согушунун курмандыгы болууда деген пикирде. Алар улуттук демин жана мекенчилдигин көрсөтүү үчүн Huawei телефондорун сатып алып жатышат. Ошондуктан кандай болгон күнү да Huawei өз үйүндө позитивдүү жылыш жасоодо. Июнь айында өткөн алдыңкы 20 өлкөнүн жыйынында президент Трамп Huawei'ге жардам колун сунуп жаткандай болгон. Бул маселе Шанхайда орун алчу сүйлөшүүлөрдүн негизги маселеси болот. Жыйында Трамп айрым америкалык уюмдар Huawei'га сатуусун жандандырса болот деп айткан. Бирок кайсы компанияларга жана кандай товарларды сата баштаары тууралуу айтылган эмес. АКШ Huawei улуттук коопсуздукка коркунуч жаратат деп дагы деле айтып келет. Ирандан мунай ташып келетип, Гибралтарда кармалган танкердин капитаны анын командасы саясий оюндардын ортосунда калганын BBC'ге айтып берди. Британиянын королдук флотунун десанты тик учак менен асмандан түшүп кемени кармап алган. Гибралтар бул танкер евро биримдиктен Сирияга мунай сатууга койгон санкциясын бузууга аракет кылган деп капитанды камап алган. Андан бери кепилдик менен кое берилген улуттуу индиялык капитан кемени токтотууга мынча аша чапкан күч колдонуунун кереги жок болчу деди BBC'ге. Алар көпүрөгө жакындап келип, куралын кезеп алдыңды кара деп кыйкыра баштады.
Кемеде болгон экипаждын 28 мүчөсүнүн тең куралы жок болчу. Аны барымтага алуу үчүн порттун жетекчиси бортко келип, капитан, мага документтериңизди бериңиз, сиздер барымтага алындыңыздар деп гана айтат. Ошол эле нерсе жетиштүү. Эмне үчүн ага ошончолук көп күчтөрдү тартышты билбейм. Бул окуя дипломатиялык кризиске себеп болду. Иран жооп кайтарып британдык танкерди кармап алган. Эми болсо саясаттан салтка өтөлү. Индияда үйлөнүү тою адатта 3 күнгө созулат. Кыргыздардай болуп алар да дасторкон жайып, толтура конок чакырып, бийлеп, сүрөткө тасмага түшүп, шаан шөкөт менен өткөрөт. Айрым баш кошкон жаңы жубайлар мындан да ашынып, алардын турмушундагы өзгөчө күндүн сүрөттөрүн коомдук сайттарга чыгарып, 10 000 деген лайктарды алгысы келет. Бул Абижит менен Аянанын үйлөнүү үлпөт тоюнун алдындагы сүрөттөрү. Алар буларды Инстаграмга жайгаштырат. Түгөйлөр бул сүрөттөр интернетте топ жарса деп үмүттөнөт. Бирок бардыгы эле ойлогондой болбойт. Бул сүрөт фотографтын короосундагы аңда тартылган. Бул аңды казып, аны сууга толтуруу үчүн 1 күн жана $1500 кетти. ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും റിലേറ്റീവ്സിന്റെയും Мен досторумдун, туугандарымдын сүрөттөрүн көргөндө, алардын баарында суунун же деңиздин жээги көп кезигет. Мен андан айырмалангым келди. Башкача бир нерсе кылып көргүм келди. Ошол үчүн муну тандадык. Индияда сүйүшкөндөр кызыктуу сүрөттөргө түшүп, кымбат фотосессиялар өтө популярдуу боло баштады. Бул түгөйлөр Кералага жакын жайгашкан Чертала шаарында жашайт. 26 жаштагы Абижит калемпир иштеткен компанияда иштейт. 23 жаштагы Наяна медайым. Алардын үлпөт тоюна $14,500 кетти. ഇത് വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. Биз фотосессия тууралуу кеп кылганда эч ким кызыккан эмес. Каршы чыккандар да болгон. Бирок кийин сүрөттөрдү көргөндөр абдан сонун болгонун айтышты. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Индияда 1,3 миллиард киши жашайт. Жана алардын ичинен 337 миллион киши смартфон иштетет. 326 миллион киши социалдык тармактарды колдонот. Мен социалдык тармактарда көп отурбайм, бирок Наяна көп учурда онлайн турат, дейт Абижит. Мен социалдык медианы колдонгонду жакшы көрөм. Бирок мен интернетте отурганда ал дагы онлайн отурган болот. Мен азыр анын онлайн же жок экендигин текшерип жатам. Эми спортко келек. Далил жетишсиздигине байланыштуу зордуктоо деген имиш менен тергөөгө алынган Бразилдин футболчусу Неймардын иши жабылганын полиция билдирди. Бирок акыркы чечимди прокурорлор кабыл алат. Париж Сен-Жермендин жылдызы Париждеги отелде бир моделге кол салганы үчүн айыпталган. Бирөө акча өндүрүүнү көздөп жатат деп ал айыптоолорду караманча четке каккан. Манчестер Юнайтеддин мурунку коргоочусу Патрис Эвра футболдон кетерин жар салды. Ал Франция үчүн бери дегенде 80 жолу жана 8 башка клуб, анын ичинде Монако жана Ювентус үчүн ойногон. 38 жаштагы футболчу машыктыруучу даражасына жетип алып, 2 жыл ичинде бир команданы жетектеп каларын айтты. Манчестер Ситинин футболчусу Рахим Стерлингке расалык опузалоо жасаганы үчүн Челси бир фанатына өмүрүнүн аягына чейин оюнга келүүгө тыюу салды. Дагы 5 күйөрман убактылуу четтетилди. Окуя былтыр декабрда Стамфорд Бридж талаасындагы матч учурунда орун алган. Челси өз үйлүктү жүргүзүп, полициянын тергөөсүнө жолтоо болбош үчүн чечимин кармап турганын билдирген. Жаңылыктар соңунда тез татым тамак тууралуу. Сингапурдагы бул робот 45 секундада лакса деген тамакты жасай алат. Лаксаны сингапурлуктар абдан жакшы көрөт. Роботту жасаган инженерлер алардын компьютердик чыгармасы саатына 80 табак лакса даярдай алат дейт. Чыны менен тез татым деп ушунайт. Көп балалуу үй бүлөгө ушундай робот керек экен. Жаңылыктарды Гүлнара Касманбетова алып барды. Саламатта калыңыздар.